Саламатсыздарбы, кымбаттуу көрөрмандар. Азыр биз Сутсай или менен чебери Пакирова Акшоладан дагы адаттагыдай эле кызыктуу маяк алууну көздөп турабыз. Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп өткөндө ушул макалдын тегерегинде көп сөздөр болду эле да. Эми ушул макалды кандай эме болот, 33 жаштан кийин миссиясы өзгөрөт деп айтып атасың да. Ушул макалдын негизинде бул эме 33 жаштан кейін қандай адам затына, аял затына бұл эме қандай таасир берет энергия, ошол жөнүндө айтып берсең. Ушул макалды Сутсай менен, илим менен чечмелеп берейин. 33 жашка чейинки ар бир адам, уул болсун, кыз болсун, бир энергияда төрөлөт дедим, бир энергияда жүрөт. Ана ошол боюнча эле жүрө бербейт да. Зеригип кетпейби? Кызыгыраак болуш керек да жашоо. Болбосо ушунчалык супсак болуп кетпейби бир энергияда. Ошон үчүн Алла Таалам ушундай кылып жаратып койгон. 33-кө чейин ар бир адам эгоист болот. Ошол бирде келген адам, мисалы үчүн, карьера мансапкор да, мансапты гана көздөгөн адам. Эгоист болгондуктан ал кандай жол менен начальник болом, кандай жол менен главврач болом, кандай жол менен бийликке олтурам деп гана жүргөн адамдар биринчи число. 9га чейин ошол акыл санында эмне салынса, ошол максаты. 33-кө келгенден кийин эми деген Алла Таалам. Болду эми, жаштын тилегин Кудайым берет деп бердим. Мансапка отуруп үлгүрдүң, отурса. Отура албаса өзүңө эми бердим, отура албадың. Бардыгына өзүнө берилген, бирок алга жасаганы бар, жасабаганы бар да. Ошондуктан бүттү убакыт. Ар нерсенин срогу бар деген ошо да. Убакыт бүттү, эми кызмат кыла турган убакыт келди. 33-төн кийин эми кызмат кыласың. Мен айткандай болот деген. Жаштын тилегин бере бербейт эми 33-төн кийин. Эми кийинки өсүп келаткан жаштарга кызмат кыласың эми 33-төн кийин. Кантип кайрадан бардыгыбызга башкадан энергия таратылат. Ал төрөлгөндө эле берилет. Ал туулган күндөгү, айдагы, жылдагы сандын баарын кошкондо чыккан энергия болот. Ошол миссия болот. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн жылын мисал келтирип кетели, элдерге түшүнүктүү болуш үчүнчү. 12 декабрь 12 ай болот да. 12-12-1928. Ушундай чечмелеп берсеңиз. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү акыл саны 12. Бул эмнени каалайт дегенге жооп берет. Эми 12-ге 12-чи ай туулган айы жылы 1928. Жалпы 8 сан. 8 сандын ортосуна, ар бир сандын ортосуна кошу белгисин коюп, бири-бирине кошуп чыксак, 2 орундуу сан чыгат. Аны да бири-бирине кошкондо 1 орундуу сан чыгат, акыркы сан. Бул 8 болот. Демек, Чыңгыз Айтматовдун миссиясы 8 деп эсептелет. Муну көрүп аткан ар бир окурман өзүнүн тагдырын кайсы жерде жашоодо, орду каерде экенин билиш үчүн предназначениясы, бул жашоодо кантип кызмат кылам, кайсыл сферадамын мен, эмне кызмат кылышым керек, кайсыл жакта менин талантым деп билгиси келсе, ушул азыр мен кошкондой өзүнүн туулган күнүн, айын, жылын, ар бир санды өз-өзүнчө бири-бирине кошуп чыгат. Ошондо бир сан чыкса, ошол адамдын миссиясы деп айтылат. Миссия деген Сутсайда анын турмушта орду кантип элге кызмат кылат, анын таланты кайсыл жактан күчтүү болот, өзүнө өнүктүрөт. Турмушта көп адам өз ордун таппай жүрөт. Предназначениясын башка жактан издейт. Себеби атасы айткан ушул иш жакшы деп. Атасы бир болушу мүмкүн. Анын оюнда бир туура айтып атам деп ойлойт да, дайыма мен туура айтам деп ойлойт бир. Мына ал жакта иштей деп өзү врач болгон болсо, аны деле врачтыкка түртө берет. Же болбосо бир эми көбүнчө ал главврач болот, же бир мектептин директору болот бирчи. Анан баласын сурабай этпей эле сен дагы кийин мектептин директору болосуң, же главврач болосуң, бийлик отуруш керек деп туруп, бийлик жакшы, жетекчилик, кийин жетекчи боло турган жакка түртө берет баланы. А баланын миссиясы бир эместир.
миссиясы башкадыр. Ошентип алар башка орунда жүрүп калат дагы, өмүр бою кыйналып өз ордун таппай жүргөн адамдар көп. А эгерде азыр миссияны жөнүндө айтабыз, ушул жерден көргөн адам өзүн кайсы багыттан издешти билип калат да, өзүнүн орду каерде. 33-кө чейинки каалоосун өткөндө айтылгандарды көрүшсүн, акыл саны, эмнени каалап атат, эмне үчүн ал ушинтип жүрөт. Ал эми 33-төн кийинки миссия жөнүндө угуп, азыр ар бир адам өзүн каяктан издешти, эмне кыймылдап атат, эмне себептен ошону жасап атканын түшүнөт. Бул миссия деле баягы туулган айда, туулган күндө эле 1-ден 9-га чейин бөлүнөт да. Ооба. Анда 1-ден 9-га чейин бөлүнсө, бир цифрага токтолуп, биринчи числогочу ошонун жакшы өнүккөн жагын, анан өнүкпөй калганда кандай болот, ошого токтолуп кетсеңиз. Миссия 1, мисалы, миссия 1 бул эми 33-төн кийин кимге миссия 1 келип калса, ол ар кимге келет. Акыл саны ар түрдүү болот. Мисалы, акыл саны 1 болуп миссия 1, акыл саны 2 болуп миссия 1, акыл саны 3 миссия 1 болуп чыгат да. Ошон үчүн бири-биринен айырмаланат. Миссия 1 болгондо бул адамдарга эми күн энергиясы кошумча берилип атат да. Буга чейин күн болбой жүрүшү мүмкүн да. Мисалы үчүн акыл саны 2 адамдар 33-кө чейин атка жеңил, тайга чак болуп, чөптөн бийик, иттен паст болуп, билинбей жүрөт да. 33-кө чейин экинчи числодогу акыл саны адамчы, уул болсун, кыз болсун. Анан 33-кө келгенде эле ал дагы микрофон талашып, ал дагы жаркырагысы келип, күн энергиясы менен өзүнө ишеним келип, бек-бек сүйлөп өзүнө, мына мен башкарам, мен бийликке отурушум керек эле деп бийликке умтула баштайт. Тактыга көздөй умтулат да. Ал мисалы кичинекей үй бүлөсү болсо, ошол үй бүлөсүнүн ичиндеги такты кайсыл үй бүлөнү мен башкарам деп чыгат да. Миссия 1. Үй бүлөдө канча жаран болушу мүмкүн? 5-6 баласы болсо, 5-6 баласын өзү айткандай, өзүнүн ойлогон нерсени ынандыра баштайт. Өзү эмне үйдү кааласа, ошондой үй алдырганга, балдардын мээсине ошондой программа киргизе баштайт да. Бул жака барып иштейсиң, бул кызды аласың, балаңы мен багып берем, тияка барып жаша деген бийлик да. Ошонун баарын миссия 1 аял болсо, ошондой баштайт. Миссия 1 эркек боло турган болсо, ал бүтүндөй карьерага өзүн урат. Мансапка. Каерде мансап болсо, ошол жака уруп, өзүн коюп, ошол бакырып, өкүрүп, мен айткандай болуш керек деп үй бүлөсүн башкарып бүтөт эркек тез эле. Анан көчөнү, айылды, дагы бар жукту башкарам деп чыгат да. Аял киши деле ошентип чыгат. Эми үйүндө күчтүү эркек болуп, үйүндө бийликти бербей койсо, анда көчөдөн бийлик талашат. Болбосо үйүндөгү бийликти берип калса, балким үйүндөгү менен ыраазы болуп жүрө бериши мүмкүн ошол аялчы. Ар түрдүү тагдырда. Алардын башындагы, анын жанындагы күйөөнүн энергиясына да карайт, анын өзүнүн энергиясына карайт, плюста, минуста келгенби буга чейин. Ар түрдүү болуп, анан жалпысы эле миссия 1 бийлик аркылуу элди башкарып, өз максатыма жетем деген адам болот да. Бийлик аркылуу. Ар бир миссия бул акча алам деген эле адамдар. Себеби кызмат кыл деп жөнөтүп атса, Алла Таалам, мен ушул аркылуу өзүм акча табам деп түшүнөт дагы. Миссия 1-лер бийлик аркылуу акча табам дейт. Ошон үчүн бийлик бере берет. Акчаны кантип алыш үчүн эле бийликке умтула берет да. Плюста болсо, жакшы жетекчи болуп жүрөт дагы, баары бир бузулат. Жакшы жетекчи болсо деле, ал миссия 1ден чыкпай атат. Алла Таалам айткан, 33 жаштан кийин мен айткандай болот деп. Башка жака эч ким чыга албайт. Алладан кулпусу, Алладан ошентип түштү. Алланын колунда. Ал башкача ойлоно албайт. Ар бир миссия өзүн ошондой жасай берет дагы, ушуну туура кылып атам дейт. Мисалы үчүн миссия 1 минуска түшкөндө деспот, агрессия. Ушу мен айткан кылбадыңар, могул жерге пияла турсун дедим эле, эмне үчүн ушул жактан чыгып кетти? Мен сени ушул числого кел дедим эле, эмне үчүн келбедиң? Деп эле тополоң кыла берет, анан кимге жагат? Башкача айтканда, анын тапшырмасы Алладан аягында жалгыз калуу. Өзүнүн эгосун аябай семиртет дагы, багат дагы, аягында өзү жалгыз калуу. Жападан жалгыз. Бала чакасы жанында болбойт, эли жанында болбойт, эч ким. Ошол бул өнүкпөй өзүн өзү кризиске алып бара турган
миссия болуп атат. Бул деген сөз эмне? Алла таалам ар бир адамды бактысыз болсун деди деп түшүнүп алышы мүмкүн. Жок. Өнүк, ичиңден трансформация бол пендем деген. Пендеге бир эле тапшырма. Адам бол деген. Адам болгондо ал миссия бирден чыгат. Миссия бирде болбойт. Анын өзүнүн формулалары бар Сүтсайда. Сүтсайды ким келип окуп турган болсо, ошол миссия бирден чыгат ал. Анын өзүнүн жолу бар, трансформация жолдору бир канча нерсени формулалар бар да бул жактачы. Ошого таянып анан миссия бирден чыгат. Ошондо гана ал адам Алла берген тапшырманы аткарат. Болбосо ал мен кыйын болуп көрүнүп атат азыр оюндачы, бийликте отурушат миссия бирлер. Ал разрушенияга эле барат. Минуста болгондо миссия бир деспот болуп эле урушуп азыр эле жалгыз жүрөт, эч кимге эч нерсе пайда келтире албай. Неме өнүккөн бир кандай болот? Өнүккөн бир деген плюста жүрөт да азыр, бизге жакшы көрүнөт. Бул бир жерде бийликте отурат, жакшы жетекчи болуп атат, жол көрсөтүп атат бардыгына. Үй бүлөдө жашап жакшы. Үй бүлөдө жакшы, үй бүлөдө мырза болсо, жакшы мырза кожоюндай көрүнөт. Себеби ал бардыгына өзүнө эчтеке арнабай эле бере берет да. Кол ачык аябай жомарт болот да. Анан үйгө ташып, өзүнүн баласына, өзүнүн үй бүлөсүнө деп баарын берип атат. Тууган урук бардыгы анын күндөй болуп, анын тегерегинен суу ичет бардыгы. Бирок ал бергенин жөн бербейт. Мен угасын, мен айткандай болосун, мен жүргөн жакта, мен сызыктан чыкпайсың деп алат да. Анан элдин баары андай эмес да, алчуусун алгандан кийин башка жака сыза баштаса эле, ошону чорный списокко киргизип чыгара баштайт. Ал мен айткандай болбоду, мен эми экинчи ага бербейм. Бийлигимдин, күнүмдүн нурун бербейм деп эле, аны бөлүп отуруп, кара тизмеге киргизип отуруп өзү жалгыз калат да. Меники деген адамдар кошоматчылар гана калат жанында. Мырзанынчы. Аял киши деле ошондой болушу мүмкүн. Бийликке жетишип калган болсо, өзүмкү дегендерге гана жардам берет, өзүнүкү эмес дегендерге деспоттугун кое берет дагы. Акыры барып өнүкпөй жалгыз барат да. Жалгыз калууга кетип аткан эле далалат да азырчы. Ал академик болушу мүмкүн, ал президент болушу мүмкүн, ал бизнесмен болушу мүмкүн. Бул жалган дүйнө. Азыркы бийлиги утурумдук, азыркы акылы утурумдук, азыркы дипломдор утурумдук. Миссия бир, Алла таалам жазылган предназначениясы аягында келип жалгыз каласың деген. Сутсай илими бул адам таануудагы фундамент сыяктуу эле экен да. Ал үчүн адам көп окуп, көп билим алып, өзүбүздү өнүктүргөндө гана өзүбүздүн каалаган максаттарыбызга жетет экенбиз. Бул өзүбүзгө гана жардам беришибиз керек экен да.